спортчу катарга тизилишет. Шаардын астында шаар жетекчилиги өздөрүнүн велосипедтери менен турушса, аларды мамлекеттик автоинспекциясынын кызматкерлери мотоцикл жана автомобилдер менен коштоп, жалпы курандын артынан мамлекеттик автоинспекция кызматкеринин машинасы жана тез жардам кызматынын машиналары жүрөт. Бул жерде да бир баса белгилеп кетүүчү нерсе бар. Бул жерде жарыш болбойт, эч кандай орун болбойт. Ошондуктан бирдей темпте, бунун аты марафон, ушундай жүрүштө жүрүшүбүз керек. Ылдамдыкты, дистанцияны бирдей сактообуз зарыл. Анткени ал нерселерди сактабасак, ден соолукка кооптуу болуп кетиши мүмкүн. Улай кетсем, схемалык карталык жүрүштү Нурматов көчөсү аркылуу Акбура дарыясынын наркы жегинде түшкөн жаңы көчө, Тилеке Батыр көчөсү аркылуу Монуева көчөсүнө түз барабыз. Монуева көчөсүнөн жогору карай бурулуп, Абсамат Масалиев проспектине чыгып, Домбута кичи району Чоң мостко чейин келип, Чоң мосттон ылдый карай Ленин көчөсүнө өтөбүз. Ленин көчөсү аркылуу ылдый карап жүрүп, филармониянын жанындагы Наваи көчөсүнө жетип, Наваи көчөсү аркылуу Курманжан Датка көчөсүнө чыгабыз. Курманжан Датка көчөсү аркылуу түз жүрүп, мэриянын имаратынын оң тарабы Заднепровский көчөсү аркылуу ушул жерге кайтып келебиз. Жалпы жүрүш болжол менен 10 километрдей болуп жатат. Анда эмесе бардыгыңыздарга спорттук ийгиликтерди каалап, катар менен тизилип, эч жака өтпөй, бирдей ылдамдыкта, бирдей дистанцияны сакташыңыздарды дагы бир ирет суранып кетебиз. ГАИ кызматкерлери жүрүп жаткан сопровождениеден өтпөш керек. Анда эмесе шаар жетекчилиги астына өтүп тизилсеңиздер.